Кыдырша деген кимдер? Кыдырша ичкилик тобундагы Кесек уруу бирикмесинин курамына кирген кыргыз урууларынын бири. Бул уруунун өкүлдөрү негизинен Кыргызстандын Баткен облусунда, ошондой эле Тажикстан, Өзбекстан жана Кытайдын чектеш аймактарында жашайт. Өткөн кылымдарда кыдыршалар каратегин кыргыздарынын олуттуу бөлүгүн түзүп, аларды кээде Гыдырша деп да аташкан. Тарыхый маалыматтарга ылайык, Кыдырша уруусунун түпкү теги байыркы замандарга созулат жана Орто Азияда болуп өткөн этникалык процесстерге байланыштуу. 16-кылымдын башында кыргыздар этностук системасын толук калыптандырып, бул система ичинде ичкилик уруулары, анын ичинде Кыдырша уруулары кыргыз элинин ажырагыс бөлүгүнө айланган. Алар Моголистан мамлекетинин кулашынын шартында түзүлгөн Кыргыз этносаясий уюмунун калыптанышына катышкан. Кыдырша урууларынын келип чыгышы тууралуу мифологиялык баяндар да кызыктуу. Айрым бир булактарда бул уруу Алтайды жана Индиянын айрым аймактарын башкарган Каратегин аттуу аристократиялык династиясы менен байланышта болгондугу белгиленет. Бул Орто Азия менен Индия субконтинентинин ортосундагы байыркы соода жана маданий байланыштарга байланыштуу болушу мүмкүн.